Мындан 5 жыл мурун өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен майдын 3 жекшембеси энелер күнү болуп белгиленсин деген. Мына ошондон бери коомчулукта ар кандай концерттик программалар, иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мына быйыл биз дагы дал ушул майрамга карата атактуулардын апаларын студияга чакырганбыз. Алар менен кызыктуу маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген конокторду студиябызга чакырып, маекти баштайлы. Ал үчүн белгилүү актер Азиз Мурадилаев жана апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиеваны, ошондой эле белгилүү ар тараптуу жигит, тагыраак айтканда тамашоочу Азамат Исмаиловду жана апасы Саламаттыкты сактоо министрлигинин координатору Айгүл Исмаилованы студиябызга чакырабыз. Кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Келе жаткан сиздердин энелер күнү майрамыңыздар менен алгач куттуктайм. Эки эжебизди. Анан атайын ушул сиздерди ушул белгилүүлөрдүн апасы болуш кандай? Деги эле ушул белгилүүлүккө жетип аткандагы апасынын кошкон салымдары туурасында биз да маек кура алдык. Анан энелер күнү деп аталган майрамдын сиз үчүн орду. Ушул майрамды кандай кабыл алдыңыз? Жаңы жарлык чыкканда деги эле кандай майрамдап келесиз? Көбүнчө иш менен алек болуп калабыз. Эми аз эле болду, бир 5 жыл. Эң биринчи угуп энелер күнү бар болгондо бир жакшы сыймыктануу пайда болду. Ошо энелерге баардык эле кесиптин күндөрү бар. Ооба. Анан кийин канча миңдеген, миллиондогон балдарды гана карап отурган энелер бар. Ошон үчүн бул эне илгертен бери өзүбүздүн динибизде дагы айтылат, бейиш эненин таманында деп. Ошондой оор жүктү эми жаратканда ушундай оор жүк мойнубузга илиниптир. Балдарды тарбиялап, төрөп, өстүрүп, колубуздан келишинче дареметибизге жараша балдарды тарбиялап. Балдарды деп атасыз, албетте Азиз байке, сиздин уулуңуз, бирок канча небереңиз бар? 2 неберем бар. Эне бул өтө бир баа жеткис зат деп баалайбыз го. Бирок эне ар бир адам үчүн өзгөчө бир баалуулукка ээ. Эне сиз үчүн ким? Эми баардык эле бир баа жеткис. Менин оюмча ошол эле. Болгону баа жеткис. Мисалы, апа деген сөз бир өзгөчө айтылат го. Апа баарды Адан баштала барат. Апаңызды Адан башталган тамгалар менен ардактуу бир сөз айтып коюңузчу, ардактуу сөздөр менен Адан башталган тамгалар менен. Ардактуу, айкөл, ак көңүл. Мындай да сөз келбей калат. Деги эле ушул энелер күнүнүн сиз үчүн өзгөчөлүгүн алгачы билип алалы. Биринчи укканда энелер күнү дегенде аябай мен үчүн аябай мындай кубанычтуу күндөр болгон. Себеби дегенде жогоруда айтылып кетип атпайбы, аял эне бул көп нерселерди башында турат да. Анан энени баалуу бул өзү эле бир аябай жакшы нерсе болсо керек. Ошон үчүн мен деле аябай сүйүнгөм энелер күнүн өзүнчө белгилеп, өзүнчө күн катары ал күнүн чоң майрам кылып, ошол нерселерге көп көңүл бурулуп атканы бул абдан эле жакшы нерсе. Бул мамлекеттин дагы бир кандайдыр бир кошкон салымы болсо керек. Жакшы. Балдардын тарбияланышына дегендейчи. Жакшы. Анан бул жерде дагы бир 8 март деген күнү бар эмеспи? Анан сиз үчүн 8 март жакыныраак болот бекен же энелер күнү деп баягы айтылган майрам жакыныраак болот бекен? Эми баягы көнүп калган боюнча 8 март баарыбыздын кулагыбызга сиңип калган нерсе да, баягы биз үчүн да илгеркилер боюнча. Анан 8 март дегенде чын эле баягы энелер күнү катары сезилип кетет да көпчүлүктөргөчү. Ошондой эле болсо керек, ал делечи. Анан бул энелер күнү кийин эле майрамдалып келе атпайбы? Азыр кичине баягы элдердин кулагына сиңип, баягы майрам катары кабыл алып
бир өзүнчө шарт кылып атышат. Эми бул бара 8 мартта эле чоң майрам болуп калса керек. Эненин ыраазычылыгын алуу өзүнчө бир жоопкерчилик деп аталат. Анан сиздин апаңыз да жаныңызда отурат. Деги эле жашоодо ушул өзүңүз баягы эненин ыраазычылыгын алыш үчүн, деги эле эненин көңүлүн алыш үчүн кандай аракеттерди жасайсыз? Биринчиден саламатсыздарбы? Саламатчылык. Рахмат, ушул тема аркылуу апабызга да куттоого мүмкүнчүлүк болот, жалпы энелерди. Ооба. Жалпы апалар, чоң апалар, тайнелер, өзүмдүн апам, бүткүл эне затын ушу майрам менен куттуктайбыз. Апабыз айтып кеткендей, бейиш энелердин таман астында дегендей, билбейм, бейиш энелердин таман астында болгондуктан бейишке жетиш үчүн баардык күч аракетти табыш керек, аракет кылыш керек, ар кандай жолдор менен, жакшы сөздөр менен, колдон келип калса белектер менен. Силерге тең суроо бергим келип атат. Мына балдарыңыз жаныңызда да отурат, азыр тарбияда өстүрүп чоңойтуңар. Ушул азыркы аркалап аткан кесиптерине сиздер мындай кандай көз караштасыздар? Ушул кесипти тандап алганына сүйүнөсүздөрбү же башка эле кесипти тандаса болмок экен деп ойлойсуздар? Берген тарбияңардын акыбети кайтып атабы силерге? Мен ушул кесипти тандап алганына мындай каршылыгым деле жок. Себеби Азиз курсакта жүргөндө эле сахнада болду. Кийин башка кесипке көңүлү чапкан жок, кызыккан да жок. Ошон үчүн мен каршы болгон жокмун. Сиз айткандай ата эне өзү кайсы кесипте болсо, ал кесип өзүнө жакса, балдарым да ошол кесипти аркаласа экен деген бир ойлор болот. Бул албетте ага көп да аракет болуп, анан балдары өзүнүн кесибин аркалап кетет да. Биз деле ошондой аракет кылдык, бирок балдары баягы өзүнүн жолун тандап кеткендер болот. Ошол сыяктуу болуп Азамат да өзүнүн жолун тандап маданият жагына кетип калды. Анан бир жагынан кичине бир кейиштүү болуп жүрдүм. Эми кандай болот? Ошо элдерге өзүн жеткире алабы, ошол кесиби боюнча кандайдыр бир жакшы кызмат кыла алабы депчи. Тарбия деп калдык чындыгында. Бирок ушул жерден баягы апаңыздардын сиздерге өткөн бир өзгөчөлүгү, мээримдүүлүгү деги эле сиздерге берген өзгөчө бир тарбиясы жөнүндө айтатыңызчы апаңыздын. Бүт эле энелер баардыгы эле ошо жакшы болсо экен, аман болсо экен деп тиленип, бир ийгиликтерге жетсе экен деп тиленет. Эң негизгиси мага берген тарбиясы эми кандай болушу мүмкүн? Көрүп тургандай эле, силер көрүп тургандай. Мисалы, буга чейинки бир сүйлөшүп калган каарманыбыз да айтты эле да. Апам өтө катуу болгон. Ошол катуулугунан дагы мындай ашыкча тентек кылбай, бир өзгөчө тарбияга ээ болдук деген сыяктуу бир ойлорун айтты. Жок, мага өтө деле катуу эметкен жок. Папам кичине катуураак болчу. Бирок орду менен экен көрсө. Мам катуу болгон жок. Апаңыздын сиз сыйлаган, сиз барктан сыпаттары? Мен эле эмес, биздин үй бүлө, биздин туугандар бүт баардыгы байкаган. Апамдын жумшактыгы да. Баардыгына жумшак мамиле кылат, эч кимди оройго катуу айтпайт. Ошондуктан келиндери дагы апамды сезип турат да, аябай жумшак экенчи. Ошол жагынан баардыгы эне баары мээримдүү болот экен да, ошондуктан мээримдүү деп мен дагы атам айта албаган нерселерди апама айтам, атам уша турган нерселерди апам ушпайт деп билем да, ушундай да. Апама көбүрөөк таяндып коем да кээ бир жерлерденчи. Анан апам жумшактыгынан пайдаланып коебуз да. Анан мага да жуккан ошонусу, мен да аябай жумшакмын. Ошо мен жумшактыгымдан да башкалар пайдаланат да, ушундай. Жакшы. Суроо бар экен бизде. Сизди Азаматбек айтып атат азыр жумшак болчу деп. Анан эне катары баягы баласы ыйлап кичинекей кезинде башкаларга жактан мындай таарынып келсе, эне катары жүрөгү ооруйт эмеспи? Сиз жүрөгүңүз ооруп ошол баланы барып урушуп же башка бирденке кылайын деген ой келди беле, же эмне кандай чара көргөнсүз ошо Азамат байке биринчи жолу сизге ыйлап келгенде? Бирок мен мунун өзүнөн сурачумун. Азамат эмне кылдың эле депчи? Сен бирдеме кылгансың го десем, өзү эле айтып берчи. Анан өзүң талдайсың да, кимиси күнөөлүү экенчи. Анан өзүн айтчумун, бирок барчу эмес мына балдаргачы. Сен өзүң күнөөлүсүң. Анан ошон үчүн ушундай болуп калды. Мындан кийин мындай кылбай жүргүн деп эле койчумун. Ошол жетиштүү эле болчу да. Энелер күнү деп аталган майрамга карата дагы атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Karanın azar, men ardayım.
ай күлүп турса айдайын эртелетип сен кучак жайын каражан канча жашка чыкса дагы мага арнай энекем ай замзамдан ултан сагынгандан келбеш Ой, алдыңа кетип калайын. Ооба, эрден жөн жерден эне жөнүндө ырдап өткөн жок. Себеби жакында президенттин жарлыгы менен чыккан энелер күнү келе жатат. Жумагүл апа учурунда бир үйдүн жалгыз кызы болсо, учурда балдарынын, неберелеринин сый урматын көрүп, аталган майрамды өткөрүп жаткан кези. 22 неберем бар, 2 чөбөрөм бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. 3 уул, 3 кызым бар. Бактылуумун, баарысы жогорку билимдүү болгон. Биздин убагыбызда окуу жана окуу деген. Өзүнүн кесиби медик болгондуктан алгач Ак-Талаа районунда, кийин Нарында өмүр бою жогорку категориядагы медайым болуп эмгектенип, ишинин акыбети кайтып бир топ төш белгинин ээси болду. Кан берип, почетный донорду алдым. 91-жылы Союздукундагы алдым. Кыргыз Республикасыныкындагы алдым. Анан эми бул 6 баланын тарбиялап өстүргөндүгү деген медалы. Могу болсо Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген төш белгини алдым, жакында эле алдым. Бул ошол айымдардын коомунун мүчөсү деген. А бул болсо трудовой ветеран труда. Ардактуу эненин уул кыздары бүгүн атайын чогулуп, апасын энелер күнү менен куттуктап, дасторкон четинде чогулушкан кези. Улуу баласы полковник Канатбек мырза апасынын өзгөчө берген тарбиясы жөнүндө кеп салды. Мен апамдын өзгөчөлүгү, өзүнүн мээримдүүлүгү, балдарына бардыгын калыс болду, тарбиясын берди. Атабыз өзү кичине жумшагыраак болсо, энебиздин кичине катуулук мүнөзү менен анткени медайым болуп өмүр бою иштеп, медайымдын баягы кесибине жараша мүнөзү болду. Анан ушу апабыздын кичине катуураак бизди кармап, тарбиясын катуурагынан бардыгыбыз мектепте жакшы окудук, көчөдө жакшы жүрдүк дегендей. Жумагүл эненин эң кенже кызы Жанна, апам бир гана өз балдарын эмес, биздин балдарды бакты деп ыраазы болду. Баягы биз атабыздан эрте айрылганыбызга байланыштуу апам бизге ата дагы, апа дагы болуп, бардык 6 баласына жогорку билимди берип, баарыбыздын өзүнүн балдарын баккан аскербесин неберелерин баарын багышып, ошо баарыбызга жөлөк таяк болуп, оор учурларда берген өзүнүн кеңештерин аябайт. Жайыл дасторкон четинде олтурган бактылуу эне үчүн бул күндүн орду кандай деген суроо пайда болот. Анан аябай ыраазымын. Мен ал күнү балдарымдын курчоосунда бардыгы куттуктап, мени эрте мененден баштап звонить этишип, куттуктайбыз апа, бүгүн майрамыңыз менен деп бардыгы куттукташат. Жупар эне учурда өзү 6 баланын апасы, бирок ошентсе да ушул даражага жеткирген. Апабыздын салымы чоң деп ыраазычылык сөзүн айтты. Баягы мен апамды көйнөгүнөн тааныгам, көйнөгүндө гүлдөрүнөн тааныгам дегендей, ошолор эметкен сайын ал автордун өзүнө апасы ыйлаган турат. Эмнеге ыйладың десе, мен өзүм апама ыйлап атам. Ансанда ушундай сөздөн кийин ушу апаларыбыз балпай отура берсин. Мен дагы ошондой энемин. 6 балам бар. 6 балам, 2 кыз, 4 уулум бар. Кандай өзгөчөлүк өткөрөсүздөр? Ошо өзгөчөлүк эң биринчи апамды эстейбиз. Апамды майрамдатабыз. Андан кийин анан өзү энекенибизди эстейбиз. Ушундай болуп калат. Жумагүл апа өзү өмүр бою кыргыз элине медайым болуп кызмат кылган. Ал эми учурда небереси тайенесинин жолун жолдогусу келет. Мен апамды аябай сүйөм. Анткени мен ойлойм апам бактылуу эне деп. Анткени мына балдарын жакшы тарбия берип, жогорку билимди кылды. Неберелер четинен аябай жогорку кесиптерди ээлеп, мен да ошолордун катарында кыргыз элине жараган мыкты хирургдардан болгум келет. Ал эми Марат мырза Жумагүл эненин кенже баласы. Өз сөзүндө апам дайыма менин колумда болгонуна сыймыктанам. Андыктан бир туугандарымдын каалоолоруна мен да кошулам дейт. Мен деле ошо бир туугандарыма кошулуп апамды
ушу эжекелеримди, жеңелеримди, өзүмдүн жубайым да мына 3 баланын энеси болду. Энелердин күнү менен куттуктаймын. Ушулар ден соолукта болсун. Жана жалпы кыргыз элимдин кыз келиндерин, апаларын ден соолукта болушун, ошолорго ден соолук каалайм. Майрамдары менен куттуктайм. Назирайым Жумагүл эненин улуу келини. Энелер күнүнө арнап кайненесине жагымдуу ыр белек кылды. Эмгегиң бийик зортодой, меримин төгүп койгондой, учурган канаттарыңбыз, көкөлөп учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Баягы эл алдында жүргөн адамга жакшы каалоолор, жакшы бир ой пикирлер айтылат эмеспи? Ошол эле учурда эриш аркак баягы ар кандай сындар да айтылат, уулуңузга карата айтылышы мүмкүн да. Анан эне катары сиз ошол сын пикирлерди кандай кабыл аласыз? Мен сын пикирге жакшы кабыл алам. Ошол сындап аткандын жаман көрүп сындап атса дагы кайсы бир жеринде чындык бар. Ошону табыш керек. Аны ошону түздөш керек. Деги эле атактуунун апасы болуш кандай жана жоопкерчилиги? Мен мурда бул жөнүндө такыр ойлонуп болуп турмун да. Анан кийин мына жаныбызда актер отурат, белгилүү. Ушундай инсандарды көргөндө кызыгып, карап, чын эле өзүңдө деле бир кандайдыр сын пикирлер пайда болуп, сындай ийген жайларыбыз бар да, ушинтип отуруп эме кылчу элем. А кийин бул азамат кичине эл көзүнө көрүнүп эметип калганда чын эле бул да аябай кыйын нерсе экен. Сынуш негизи эми биз баягы жумуш өзүбүздүн кызматыбыздын аркасы менен андайларга көнүп бүткөнбүз да. Бирок ошентсе дагы балаң жөнүндө бир сөз айтылып атса, жүрөгүң кандайдыр бир четте ойлоп кетет экен. Ал бар экен да. Анан негизи эле бул дагы бир өзүнчө кыйыныраак нерсе экен да. Анан тем более эне үчүн ал кыйын эле болсо керек. Мен ушундай деп ойлойм да. Сиздин ушундай бир куудуу болуп калышыңызга, ушул талантка жетип калышыңызга, мисалы апаңыз айтып атпайбы, мен кесимди жолдоса деп ойлодум эле депчи. Бирок кандайдыр бир деңгээлде салымы болсо керек. Албетте, тиги апам экөөбүз сейилдеп жүргөн кезде, сейил бактарда, көчөгө чыкканда, майрам күндөрү ар бир чыкканда апам маданият жөнүндө көп айтчу да мага. Балам, тиякта бирөө түкүрүн атат көрдүңбү, ошол жаман нерсе, түкүрүнбө дейт. Биякта бирөө монтуп таштап атат, мындай нерселерди таштабаш керек. Барып ошону өзүнүн таштай турган жерине салыш керек. Мекениңди кандай сүйсөң, маданияттуу болсоң, башкаларга да ошондой үлгү көргөзөсүң депчи. Анан апамдын ошол тарбиясынан улам мен дагы көчөлөрдөн ушундай байкап калам. Көп учурда баягы таштап аткандарын тиги булар колдон келсе алып коесуң, бирок өзүбүз таштабайбыз да. Анан ошол бул дагы маданияттын белгиси да. Адам маданияттуу болуш керек депчи. Анан ошол жагынан дагы бул сахна адамы башка адамдар үчүн үлгү болуш керек дейт го. Ошол жагынан биз маданият жагынан тамаша күлкү аркылуу балким Азбайке мисалы үчүн кинолорун көрүп, аткарганын көрүп, ошол жактан да үлгү аласың да. Ошондой сыңары биз дагы биздин артыбыздан өсүп келаткан жаштарга, инилерге, бөөктөргө туура тарбия көрсөк, маданияттын жакшы жагын көргөзсөк деген ой менен анан баягы бул ойдо деле болгон эмес, негизи кичинекейимде кыялдамчымын. Ушинтип сахнага чыксам, мен да маданият адамы болсом депчи. Анан бир Кудай тилегин берет экен, жаштын тилегин берет экен дегендей эле. Жаш кезимде аябай көп кыялданчу элем. Азбайкелердин кинолорун көрүп, спектакльдерин көрүп, кичине кезде драма театрга көп барчыкпыз. Ошол жакта көрүп, мен да ушу качан сахнага чыгат болдум экен деп ичимен ойлорум көп болчу. Анан Кудай таалам өзү буйруп коюптур, кантип чыгып кеткенибизди да билбей калдык да. Эгерде бала бир нерсе болсо, эненин жүрөгү ооруйт дейт да. Эне мисалы эне кайгырса, анда кимдин жүрөгү ооруйт дейт да. Айтып кетти го, апам мен үчүн ыйладың десе, мен апамды эстедим деп. Анын сыңарындай ушул менин эсимде калды да. Ушу кичинекей такыр эле жаш кезибиз болчу. Ушул апам бир легенда айтканда, ошол эсиме келип кетти. Бир жигит кызды жакшы көрүп калат экен. Анан ал кыз болсо
энеңдин жүрөгүн алып келсең мен сени сүйөм дейт экен. Анан ошондо эми энесинин жүрөгүн кантип алат? Аябай кыйналат экен, арыктап кетет экен, ушундай кыйналат экен. Анан энеси төшөктө жатып калат экен. Эмне болду балам, айт дегенде, эмне болсо баардыгын жасайм десе. Анан ушундай мен бир кызды жакшы көрдүм эле. Анан ал энеңдин жүрөгүн алып кел деп атат деп ошентип айтат экен. Ошондо энеси жүрөгүн жулуп берет экен да. Дегил шашылып жүгүрүп баратып жыгылып кетет экен бала. Ошондо колунан ыргып кетип эненин жүрөгү. Акырын балам, абайласаң болбойбу дейт экен. Эненин жүрөгү, Эненин жүрөгү ошол кичинекей кезибиздеги айткан неме ушул күнгө чейин калды да. Анан ал чаң болуп калды дем, кичинекейбиз да. Эмне болду анан десек. Бул кийин чоңойгондо түшүнөсүңөр деп. Анын сыңарындай ошол дагы бир кыргыз элибизде мындай немелер бар. Баламдын таманына кирген тикен менин чечекейиме кирсин деп турат эне. Ушу немеде жаратылышта ошондой болсо керек. Мына тилсиз айбандар деле аткан атса, мына эликтерди баласын тосот да, денеси менен тосот. Бул жаратылыштын бир берген касиети, ушундай жаратылышта жаралсак керек. Эненин балага болгон сүйүүсү. Балага болгон сүйүүсү. Бу жан жаныбарда дагы эненин балага болгон сүйүүсү. Бул эч качан эскирбейт, эч качан алмашпайт. Ошол бойдон, ошол таза бойдон. Бул эң дүйнөдөгү жашоодогу эң таза, эң бийик сүйүү деп эсептейм. Эненин ою балада, баланын ою талаада дейт. Сиз ушул макалга кандай карайсыз? Балким кошулбайсыз, балким энесин ойлогон деле балдар болушу мүмкүн деп. Сиздин жеке пикириңиз жана энекеңиз, апаңызга болгон мамилеңиз кандай? Мындай майрам күндөрү эле майрамдап турасызбы же күнөөгө сүйүүңүз тартып турасызбы? Жана биринчисин айтып коеюн, биринчи сурооңорго. Эненин Көөнү балада. Көөнү балада, баланын көөнү талаада деген. Эми ал кичинекей кезде ошондой эле болот болуш керек. Анан убакыт өткөн сайын энеңди дагы ойлой баштайсың. Экинчи суроосу. Дайым эле майрамдап турасызбы же майрам күндөрү эле көңүл бөлөсүзбү? Жок, чынын айтканда дайым эле эмес. Ачык эле айтайын, эмнеге дегенде жанагы жашоонун өзүнүн агымы бар, анан кийин эми азыр калп болуп калат да. Жок, күндө белек кылып, күндө эметип турамын деп эметсең. Эми майрам болгондо майрамдай өзүнүн учуру болот, өзүнүн бир маалы болот, ошондой маалдарда майрамдатабыз. Алар болсун. Суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Баарыңыздар, баардык апаларды энелер күнү менен куттуктайм, убакыттан пайдаланып. Жанатан бери эне менен баланын ортосунда мамиле жөнүндө сөз кылып атабыз. Анын ортодогу келиндер дагы бар да, анан ошо келиндердин деле кандайдыр бир деңгээлде сиздер кайненелер апасы болуп, энеси болуп каласыңар да. Анан ошондо кыргыз элинде макал бар эмеспи? Кайнененин камырынан деген. Ошо келиниңерден өзүңөрдүн мүнөзүңөрдү же өзүңөрдүн окшош жактарыңарды көрөсүздөрбү? Турмуштун мыйзамы балдар чоңойгондон кийин үйлөнүш керек, урук тукум уланыш керек. Ошондо башка бир үй бүлөдөн кыз келет. Анан ошону эми ал мондай жаңы бир жерге отургузган көчөттөй да. Ошону өз бала кылып алыш дагы бир топ түйшүк болот. Анын кыял жоругун өзүңө карата, ошол үй бүлөнүн шартына карата тарбиялап алса болот. Жакшы. Окшошпу келиниңиздин кандайдыр бир деңгээлде сыпаттары? Эмнеси окшош сизге? Келиним шашма. Мен такыр шашпайм. Сиз шашпайт экенсиз. Эми ал ата энесинен алган неме да, генасы да. Атасы шашма экен, энеси мендей эле экен. Шашпайт экен. Жакшы. Келиңизчи? Келиңиздин сизге болгон окшоштугу? Чындыгында эле башка бир үй бүлөдөн эле башка бир үй бүлөгө келип калыш өтө бир кыйын нерсе негизичи. Биз да ошондой күндөрдөн өттүк да. Анан албетте алда өз балаң, эжеке айткандай, анда өзүң ыгыңа келтирип,
туура тарбиялап, туура жолду көрсөтүп коюш ал биздин түздөн түз милдетибиз болуп эсептелет. Эгер ошондой мамиле кылсаң, сага да ошондой мамиле болот. Ал да түшүнөт, ал дагы бала да. Анан азыркы учурда менин келиним жаш өтө. Азыр кандай десең ошонун баарын эле макул боло берет да. Анан эми окшоштук жагыбыз, мен эжеке айткандай мен дагы аябай эч нерсеге шашпайм. Бир келиним шашма эмес, 2 келиним бар. Экөө эки башка мүнөзү менен. Энелер күнү туурасында талкуулап жатабыз. Андыктан кызыктын баары алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар. Эненин жүрөгү эмнеден ырахат алат? Бул да аябай. Эненин жүрөгү негизи балдарыңдын баары тең баягы өзүнүн ойлогон ою туура келип, кандайдыр бир туура турмушта жашаса, ошондо эненин жүрөгү баягы эч нерсеге бир кандай десем муктаж болбосо керек. Агерде бир балаңдын бир жери ооруп турса, эненин да жүрөгү ооруп турат. Балаң бир жерде кыйналып турса, албетте эненин жүрөгү кыйналып турат. Апаңыздын дейле коомдо мындай жакшы баалаган сапаттарынан коомдон бир жактырбаган сапаттары көбүнчө эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт? Апам эң биринчи өзү саламаттык сактоо тарабында иштейт да. Өзү доктор, врач. Атам да доктор. Анан эң биринчи эле апам тазалыкты жакшы көрөт, маданиятты жакшы көрөт. Үйдүн ичи таза болсо, биз таза жүрсөк, апам ыраазы болот. Анан башка бирөө көчөдөн өтүп барат эле мындай бирөө таза эмес болуп калса, же туура эмес маданиятка жатпаган бир иштер кылып атса, апам ошондой нерселерди жаман көрөт да. Анан бизге эле айтып берет, такай эле көрдүңөр, мына мондай болбош керек депчи. Жетпеш керек деп. Анан ошол менин жүрөгүм аябай отуруп калган ошо кичинекейимде элечи. Ошол себептен азыр көчөдөн өтүп баратып бирдеке таштай турган болсом да, апам ошол айткан сөздөрүн эстейм да, кой дейм да. Азизбек, сиз да айтып өтүңүзчү, апаңыздын эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, мындай байкап азамат сыяктуу. Мен мага мейдик болбосо деле ошонун баарын жакшы көрөт. Эми мага өзү дагы ошо маданият кызматкери болгондон кийин, актриса болгондон кийин маданият жактарын, ал жактарын айтпай эле коеюн эми. Эң негизгиси бирок жакшы көргөн жагынан бул жөнөкөйлүктү жакшы көрөт. Кошоматчылык жана бир ушундай бир начар көрүнүштөрдү кабыл албайт да. Саламатсызбы? Биринчиден мен энелердин күнү менен, келаткан энелердин күнү менен куттуктайм. Эми сиздерге суроо бергим келет, Азаматбек менен Азизбекке. Сиз жакшылап бир ойлонуп көрсөңүз, өмүрүңүздө ошо энеңизге эң чоң белегиңиз кайсы деп ойлойсуз? Мен ошону ойлонбоп турмун, эч качан жакшылап ойлонгондо деле айта албайм. Кантип аны ченесе болот эң чоң белекти? Мен бере элек болушум керек. А берилгендерди мен бердим эле деп дагы эсептебейсиң да, аны билбейсиң. Кайсынысы канчалык деңгээлде чоң белек болгонун аны өзү эле билбесе, аны мен мынтип таразалай албайт экенмин. Келиңиздер, апасына сурап көрөсүз. Балаңыздын алгачкы жолку сизге берген белеги эсиңиздеби? Деги эле кайсы белек өзгөчө мындай эсиңизде калды? Ушул кичинекей кезинде тайынесинде болчу да. Анан кийин ошо тайынесинде жүрүп, анан кийин биздин бир спектаклибизди көрсөтүптүр да. Телевизордон. Анан бир топко чейин көрүшпөй, эми тайынесинде алыс болсо, анан ошондон кийин менин папам, менин мамам деп бир алакандай жер деген спектакль болчу. Бүтөр бүткөнчө кыймылдабай ошону отуруп, улам эле жүгүрүп барып эле чоң крупный план көрсөтсө эле барып эле телевизордо өбүп калат экен. Анан кийин неме кокуй сагынган окшойт деп ошентип коюп, анан кийин карасаң мынтип эле мени ушунча багып атсам, булар окуп эми го иштеп атат.
шарты туура келбей атат деп ошентсе улам эле ошентип бериптир, анан бүтүптүр, бүткөндөн кийин мындай заставка көрүнүп калыптыр да, анан өчүрүп коюптур, өчүрүп койсо эле анан кийин бакырыптыр ыйлап, анан кийин бакырса эмне болду деп ошону десе кайра кой дептир, анан башка бир нерсе чыгып калса бир топко чейин ыйлаптыр да, аны көрүп алгандан кийин апам ыйлаптыр да, кокуй, мен канча немемди чапсам дагы, жүрөгүмдү чапсам дагы өзүнүн энесин сагынып аткан турбайбы, өзүнүн атасын сагынып аткан турбайбы деп таң атпайт дейт. Эрте менен эрте туруп алып эле алып жөнөптүр. Бир жамгыр жаап турган. Анан кийин бир мындай кичинекей каяктан неметкенин билбейм. Ошол апам мындай бир ошо ою түшүрүп, неме кылганды жакшы көрүп бир неметчү болчу. Анан ошону мындай колуна кармап алыптыр, ошондо ошо колуна кармаган бойдон суу экен баардыгы, неме жамгыр жаап суу болуп калышыптыр. Аэропорттон азыр эми биз турган жак аэропорт болчу. Ошол жактан келгенче суу болуп келишиптир, анан кийин болсо ошондо акырын деп сага берем деп. Ошол азыр көзүм жумсам ошол эстеп кеттим. Ошон суу болуп калыптыр, бир апам неметкен бир парчадан ойгон бир неме экен. Ошону мындай кармап алыптыр. Алгачкы беле ошону эстеп, ошону неметип кеттим. Апам экөө ошо суу болуп эртеси күнү жетип келген. Азаматтын алгачкы көргөн белек эсиңиздеби? Эстей албай атам такыр кайсы белек өзгөчө эсиңизде? Бирок бир эпизод эсимде, мектепте ана кичинекей класс, 2-3 класска сүрөт тартып келиптир гүлдү. Апама деп белек 8 мартка депчи. Анан алып келип берди. Мен алып, абдан жакшы болгон турбайбы балам деп мындай көбүрөөк көңүл бурбай койдум, бул тиги жакка коюп койсом, таарынды да. Бирок каждый раз эле ошол гүлүн сурай берчи да. Апа, гүлүм кайда? Кичирээк кезинде. Дал ушул атактууларга дагы бир нече суроолор келген, азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Азамат ар кырлуу таланттуу дейт. Кааласа кодул, актер, тамада, шоумен дейт. Деги эле сиз балаңызды кайсы талантын өзгөчө баалап, сиз үчүн балаңызды кайсы сапатынан тааныйсыз дейт. Элдер айтат ар кырлуу деп. Үйгө келсе ар кырын көрө албай калам. Серьезный эле бир балам отурат үйдө. Же кодулун деле көрө албай калам. Бирок көбүрө айт, анысы бар. Демек ырчы катары билесизби? Жок, ырчы катары дагы тааный албайм. Таанып атасызбы балаңызды? Тааныбай атам. Ким деп тааныйсыз? Мен айта албайм аны азыр. Апаңыздын сизге дайыма айткан акыл кеби дейт бир. Билбейм, анда акыл эстүү болду эле айтат болгону. Кичинекей кезинде айтылган немелердин баарын эми азыр эстей албайм го. Акыркы учурларда болгону ошол, акыл эстүү болду эле го. Келиңиз. Азиз байке өтө таланттуу адам дейт. Анан уулуңуздун белгилүү болушун эне жүрөгү башында эле сезди беле дейт. Ооба. Тарбияласа жакшы чыгат деп ишенчүмүн. Мен да учурдан пайдаланып келе жаткан энелер күнү менен куттуктамакчымын. Менин суроом Азиз байке менен Азамат байкеге. Деги эле эне сүтүн актай алабызбы? Эгер актай алсак кантип? Эне сүтүн актай албайбыз го. Менин оюмча. Жанагы бир 4 сап айтып кетсейин дедим эле, бир ыр бар эле. Апа, жаным апа, сен өзүң акыр түбү мен деп жүрүп өлөсүң дейт. Эмгегиңден 10 миңден бир үлүшүн эси жогун кантип сага төлөсүн дейт. Ошондуктан мен аны бул эненин сүтүн акта деп деле суранбайт да энелерчи. Ал өзүбүзгө эметип алган эле мындай бир таңуулуп алган нерсе да. Аны эч ким бергенден кийин аны кайра сурабайт да негизи. Анан актаганга биз аракет кылабыз, бирок актай албайбыз. Эне сүтүн акташ деги эле мүмкүн эмес да. Апалардын бизге берген мерими, бизге берген сүйүүсү, тарбиясы бардыгы ошондой баа жеткис да. Анын артынан актап түш мүмкүн эмес, бирок ошентсе дагы биз үчүн энелерге эң чоң эле кылган белегибиз, апаларыбыз айтып кеткендей, энелер ошо өзүнүн тапкан балдары жакшы жашаса, булар бактылуу болсо, эч нерседен кем болбосо,
кайгырбаса деп турат. Ошондуктан биз канчалык деңгээлде жакшы апабыз берген ошо тарбияны туура алып, туура колдонуп, жакшы жашап кетсек, апабыз ошондо жүрөгү тынч болот дегендей да, энелердинчи. Ошол себептен эң эле биздин максатыбыз азыр ошо апалардын көңүлүн калтырбай, жакшы бизге берген тарбия, биз дагы ошо бала чакалык ыстуу болгондо балдарыбыз менен көбүрөөк апаларды кубандырып, бирок башка билбейм кандай болгон эле аракетибиз ошол, эң эле көбүрөөк көңүл буруш керек. Эң негизгиси апалар күлүп турса, ошол бизге күлүп туруш керек. чоң сыймак. Анда мындай кылалы, дал ушул көрүүчүлөрдү эске алып туруп бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Албетте биздин бүгүнкү коногубуздун ээлери дагы өздөрүнүн апаларын бир аз болсо да сүйүнтүү үчүн чакан белектерин алып келишкен. Колдоруна тапшырып койсоңуздар. Анан келиңиз, ана эрежеден баштайбыз. Жыйынтыктоочу көрүүчүлөргө карата жыйынтыктоочу сөз айтыңыз. Анан катар менен Айызбекке айтып, Айызбек өзүнүн белегин тапшырып, анан апат кетер. Бардык ушул энелердин тилеги, балдар эң башында оорубаса дейт. Ден соолугу жакшы болсо, иши алга жөнөп турса, эненин тынч уктаганы ошол. Энеси балдары жакшы жолго басса, эми кайгырткан балдар дагы бар, арасында чыгат. Ошон үчүн канча түс ак карасы турмуштун эмес, өңгүл дөңгүлү ар кандай экен. Кимге кандай буйрук болот, ошого жараша жашайт экенбиз. Табигаттын мыйзамы ошондой экен. Бул Айызбекеден сизге белек майрамына карата. Жакшы Айызбек. Бул жыл бою гүлдөп турат экен. Бири бүтүп, бири кайра гүлдөй берет экен. Ошондуктан анын аты да жакты мага, Азалия деген. Азилио деп ат коюп алыңыз эми. Жакшы, Айызбекке жыйынтыктоочу сөз берет алайын. Жыйынтыктоочу сөз, эми бүт бардык энелерге кааларым ошо эң негизгиси балдарыңар бактылуу болсун. Ошондон өткөн бакыт жок деп жанатан бери биз айтып атабыз. Бир эле жолу эмес, көп жолу айтыладык. Балдарыңар бактылуу болсун, өзүңөр аман болгула, силер аман болгула, баарыңар. Эми 8 мартка окшоп кетип атат. Жаш кыздар отурса деле силерди деле куттуктай берейин. Келечектеги деп жанагы 23 февралда деле биз өзүбүздү эмете беребиз го, ошо сымал. Баргандар да, барбагандар деле бардык апаларды келе жаткан майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Келечектеги энелерди, кыздарды баарыңарды келе жаткан майрамыңар менен куттуктап кетейин. Дүйнөдө жана айтып баарыбыз тең айтып атпайбызбы, энелердин ролу аябай чоң. Дүйнөдө балдарды тарбиялаш, дүйнөдө тынчтык болгон, баардык жакшы нерселердин баары энелерге тиешелүү нерселер. Ошол нерселерди кармап турган энелер болсун бүгүнкү күнү. Алар абдан боорукерлүү болсун, мээримдүү болсун. Анда дүйнө дагы жарык болот дегендейчи. Анан кыздарга мына биз деле бир ушундай нерсе болгонго эжеке экөөбүздүн да бир кандайдыр салымыбыз бар деп мен ойлойм. Анан бүгүнкү мындай кеңеш маек курганда биздин кыздарыбыз дагы ошол биз айткан нерселердин жакшы нерселеринен өзлөрүнө алып калат деп ойлоймун. Кулагыңарда болсун, адагы анан баардык жакшылык нерселер болсун. Калчалар болсун. Калчалар. Сиздердин передачага рахмат, чакырып койгонуңуздарга. Жалпы ушул майрам менен бүткүл энелерди дагы бир жолу куттуктайбыз майрам менен. Бизге айткандай эле апаларыбыздын берген мээрим тарбиясы менен биз дагы ошо татыктуу жашаганга аракет кылабыз. Эң эле чоң белегибиз ошол да. Жамандыгыбызды көрөбүзбү, жакшылыгыбызды эле көрбөйбүз дегендей да. Жакшы маанисинен. Анан Азбек экөөбүздүн гүл бергенибиздин себеби апалар дайым биз үчүн гүлдөй, биздин жашообузду гүлдөтүп турат дегендей да. Ошондуктан биздин жашообузду гүлдөткөн элер дайым бар болсун. Дагы бир жолу айтабыз, бейшинелердин тамаасында деп бардык жаштарды, апаларды, аталарды бактагыла ата энени депчи. Ошо майрамыңыздар менен дагы жолу.
Чоң рахмат. Атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге жагымдуу маектер бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы коомубуздагы энелерди кирип келген майрамы менен куттуктайбыз. Андыктан ар дайым жакындарыңыздардын урматына бар болуңуздар дейбиз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.